Мен турмушка чыкканмын, баары жакшы шүгүр. Бирок кайненем кайнатамы каргап, урушуп, оозун жаптырып коет. Акчаны кайненем өзү кармап, өзү башкарат. Баласына да өз милдетин үйрөткөн эмес. Апасына көз каранды болуп калган. Өзү үчүн эч нерсени чече албайт. Үй бүлөдө эркектин орду жоктой. Мен үйүмдө эркек кармап, эркек чечет. Ошого көнгөм. Кантип түшүндүрсөм болот? Мен да кайненемдин жолун жолдоп калбаймынбы деп корком дейт. Эми үйдө эркек башчы болгону жакшы болот. Себеби эркек бир нерсеге чечим кабыл алганда, ошондой эркектердин кабыл алган чечими жакшы болот. Кайсыл үйдө эркектин үнү бийигирээк чыкса, ошол үйдө бактылуулук болот. Аял башкарган жерде жакшы эмес. Аялдар эч качан эркектерден жанагы үйдү башкарууну талашпаш керек. Алар эркектерден кухняны талашсын, үй шыпыргыны, дагы пылесосту талашсын. Сен эркек киши, сен пылесос кылбагын үйдү деп, ошондой кылса, кухняга кирбе, биз тамак кылабыз десе, ошол жакшы болот. Эркектерден башчылыкты талашкан жакшы эмес, жакшылык алып барбайт. Эми кээде эркектер өзлөрү жумшактык кылып, ажылдап аткан аялга койчу деп койсо, ошондон пайдаланган аялдар бар да. Могу ушинтип, мен кыйын экен, мен айтканым айткан болуп атат деп, эркек жакшы мамиле кылган сайын аял ошондон пайдаланган бар. Бул жакшы нерсе эмес. Эгерде эркек ошону уруп сабап турса, ошондо баш ийип, анан үнү чыкпай, макул бул жакшы эмес да. Ошого түшүнүп, дайыма үйдө эркекти башчы кылган жакшы болот. Бул аялдын же болбосо келиндин айтып атканы туура. Үйдө эркек маселени чечсе жакшы болот. Эркек мындай катуураак, бекемирээк болуп, үйдөгү жоопкерчиликти алып чечиш керек. Эми бул кайненеңиз мүмкүн көнүп калган чыгар. Баласы да ошондой болуп калса, демек ошол балага ошол эне тарбия берип атат да. Демек ал дагы ошо атасына окшоп тарбияланып атат. Ал дагы жакшы эмес, үйлөнгөн болсо. Бирок эми апасынын сөзүн уккан, бул ата энесинин сөзүн уккан жаман эмес. Бирок ар бир чечимди эле ата энеге таштай берүү туура эмес. Кээде өзүн кабыл ала турган чечимдер болот. Демек, эркек киши үйдө чечимдерди кабыл алууга милдеттүү. Эми сиз акылыңыз бар экен, сиз ошо күйөөңүздү тарбиялаңыз эми сиз. Сен үйдө маселени чечкен сенсин. Сен уруксат берсең, ушу маселени кылабыз. Атаң келсин деп балдарга тарбия берип, атаңдын сөзү бийик болсун, атаңан уруксат ал деген сөздү дайым айтып турсак, иншалла үйдө жакшы береке болот. Ал эми кайненеңиздин кылганы туура эмес.